Кыргызстандагы акыркы күндөрдөгү жаңжал жана камоолор Бишкек жылуулук электр борбору боюнча соттук жарыяга кызыгуу басаңдаткандай. 22 майда Бишкектин Свердлов райондук сотунда өткөн соттук жарыяга 3-4 журналист катышып, мурдагыдай кызыгуу байкалган жок. Сот залы чакан болгондуктан айыпталуучулардын жакындарынын айрымдары гана киргизилип, жарыяда видео жана сүрөт тартууга тыюу салынды. Соттун жүрүшүндө жабырлануучулар суракка алынды. ЖЭБти жаңылоодогу коррупция боюнча иште жабырлануучу катары электр станциялары ишканасы таанылган. Аталган ишкананын өкүлү Урматбек Камбаров прокурорлордун жана адвокаттардын суроолоруна жооп берди. Камбаров ЖЭБ боюнча долбоордун баасы ыксыз чогорулатып, мамлекетке зыян келди деген тергөөнүн версиясына кошулаарын билдирди. Бул жөнүндө мамлекеттик ишкана тергөөнүн материалдарынан соң гана билгенин айтып чыкты. Соттук жарыяндын жүрүшүндө электр станциялары ишканасынын өкүлүнө темир тор артында отурган мурдагы жетекчилер менен алардын адвокаттары үстүккө босток суроо берип, шашсысын кетирди. Урматбек Камбаров айыпталуучулардын көпчүлүк суроолоруна жооп бере албай, айрым учурда адашып жатты. Ишке катышкан прокурорлор жабырлануучунун таламын кес колдоп жатышты. Учурда тергөө Кыргызстандын кызыкчылыгына жооп бербеген келишим деп сыпаттап жаткан. Келишим боюнча жаңжалды ишке өз жыйынында караган эмес. Бул маалыматты электр станциялары ишканасынын өкүлү ырастады. Дал ушул жагдайды айыпталуучулардын бири мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев эске салып, Кыргызстан үчүн зыяндуу келишим деп айтып жатканын билдирди. Ал эми Улуттук энергия холдингдин мурдагы башчысы Айбек Калиевдин адвокаты ЖЭБти жаңылоо боюнча долбоор өз максатына жеттиби деп суроо узатты. Бул суроого электростанциялардын ишканасынын өкүлү жооп бере алган жок. Мурдагы премьер-министр Сапар Исоковдун адвокаты Нурбек Токтокунов бул кырдаалды ЖЭБ ишинин саясий мүнөздөө болгонун далили катары сыпаттады. Анткени менен мамлекеттик айыптоо жана жабырлануучулардын мурдагы жетекчилери пайдасыз келишим түзгөн деген позицияда турат. Ошол эле кезде акыркы соттук жарыяда буга чейин белгисиз болгон айрым жагдайлар ачыкка чыкты. Маселен, электр станциялары ишканасынын өкүлү Урматбек Камбаров Кытайлык TBA компаниясына каршы милдетмелерди аткарбаганы жөнүндө доомат каты жөнөтүлгөнүн билдирди. Бирок ал тууралуу толук маалыматты сотко керек болсо айтаарын кошумчалады. Бул иш боюнча соттук жарыян 23 майда уланмай болду. Мурдагы башкы прокурор Бетемир Ибраев ЖЭБтин айланасындагы жаңжал жалпы өлкө үчүн маанилүү экенин белгилеп, тагылган күнөө жана анын далилдеши көп нерсеге таасирин тийгизерин айтууда. Эске сала кетсек, алардын негизгиси катары ЖЭБтин жаңылоодогу коррупция боюнча иштин алкагында мурдагы премьер-министр Сапар Исаков менен Жантөрө Сатыбалдиев, мурдагы министр Осмонбек Артыкбаев, Ольга Лаврова, Улуттук энергия холдингдин экс-жетекчиси Айбек Калиев, электр станциялар ишканасынын мурдагы жетекчиси Салаэддин Авазов жана орун басары Жолдошбек Назаров, ЖЭБти модернизациялоо боюнча долбоордун жетекчиси Темирлан Биримкулов айыпталган. Булардын ичинде Ольга Лаврова гана үй камагында болсо, калгандары былтыркы жылдын июнь айынан бери УКМКнын тергөө абагында кармалуу.